Салам YouTube, бұл KG Smart. Дүйнө ең ақырқы IT жаңалықтармен танышып алыңыздар. Андықтан жақшылап жайғашып, ременді тағып, техно аламына саяхат жасайбыз. Қанамысы кеттік. 2020 жылы WhatsApp өчөт деп абдан кабатыр алып жатканбыз. Кээ-бирки гана смартфондордо өчүшүн билгенден кийин жакшы жаңылыктар дагы артынан келип баштады достор. WhatsApp жаңы опция кошуп жатат. Бул 2 айлык тестүүлөөдөн өттү жана жакында колдонууга берилет. Жаңы кошулган функция аркылуу биз сиз менен биргеликте смартфондогу памятти кеңейте алабыз. Сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн токтолуп айтып кете турган болсом, азыркы учурда биз WhatsApp'ты көчүргөндөн кийин, тагыраагы Play Market'тен смартфонго өткөргөндөн кийин WhatsApp бир жерде турбайт. Ал ар дайым кыймылда. Сиз ар ким менен жазышканыңыз үчүн жана ошондой эле билдирүүлөрдөн уламыз. WhatsApp ар дайым кыймылда. WhatsApp'ка келген ар бир тамгадан баштап чоң видеого чейин смартфонго күч болуп баштайт. WhatsApp смартфондогу көптөгөн тиркемелерден айырмаланып, өзүнчө приложение жакка карай турган болсоңуз, күндөн күнгө мегабайтты көбөйүп баштаган болот. Жаңы кошулган функция аркылуу ошолорду жок кылсак болот. Аны иштетүү дагы оңой болот. Болгону WhatsApp'тагы сиздин группа жана ошондой эле тааныш-тааныгыңыздарга орнотуп коесуз. Кааласаңыз бир күнгө, бир саатка же бир жумага, бир жылга, бир айга дегендей. Белгиленген убакытта сөзсүз өчүп кетет. Бардык жазышуу, ошондой эле билдирүүлөр. Анын артынан сиздин смартфонуңузда жана ошондой эле WhatsApp'ыңызда орун кеңейе берет. Мындайча айтканда память кеңейет. Бул бир тараптан сиздин смартфонуңузда памятти кеңейсе, экинчисинен WhatsApp'тын өзүнүн серверине да жакшы болот. Бул биздин биринчи жаңылыгыбыз болчу. Эгерде сизге жаккан болсо лайк басыңыз, биз болсо кийинки жаңылыкка кеттик. Xiaomi компаниясы жаңы жылга бизге белек кылганбы? Кыскасы, алар дагы бир өзүнүн акылдуу саатын иштеп чыгышты. Xiaomi Watch Color деп аталат. Амалет экрандан турган бул акылдуу сааттын экранын өлчөмү 1.39 дюймду, рухсат берүүсү 454 454, Bluetooth 5.0 иштейт жана ошондой эле батарейкасы сыйымдуулугу 420 мАч. Эң баштысы бул акылдуу саатта NFC чип модулу болот. Бул жаатта Орто Азияны жана ошондой эле СНГ, Европаны да кызыктырып жаткан учуру. Кытайда болсо бүгүнкү күндө сатка чыгып жатат жана баасы $115 деп айтышты. Xiaomi, Oppo, Vivo компаниялары биргеликте дүйнө жүзү боюнча зымсыз өткөрүү системасын иштеп чыгышты. Мындай айтсам сиздерге түшүнүксүз болсо керек. Арген зымсыз өткөрүү система бул кандай? Эмне бул дешиңиздер мүмкүн. Урматтуу көрөрмандар, зымсыз өткөрүү системасы деп ушул учурача колдонгон жана азыркы учурда колдонуп жаткан Bluetooth, Wi-Fi, ePort же болбосо NFC чип модулдарды айтсак болот. Болгону Xiaomi, Vivo, Oppo компаниялары биргеликте дал ушуну жаңылап, жаңы система иштеп чыгышкан. Жана буну дүйнө жүзү боюнча кой беришти. Жана буну peer-to-peer деп аташыптыр. Азыр гана интернеттен окудум, балким алар башкача аталышты айтып коюшу дагы мүмкүн. Эмне дегенде мен peer-to-peer деп окудум, peer-to-peer деп. Балким алар peer деп айтып коюшу мүмкүн. Сиздер туурасын комментарийге жазып койсоңуздар болот достор. Бирок алар менен талашуунун кереги жок. Эмне дегенде өз убагында Xiaomi деген жазууну сиздер Xiaomi деп айтышыңыздар керек деп айткан болчу. Ошон үчүн peer-to-peer. Бул секундасына 20 мегабайтты өткөрөт. Бул албетте жакшы бир жетишкендиктердин бири болуп эсептелет. Бирок болгону бул 3 гана брендтен чыккан смартфондордо болот. Xiaomi, Oppo жана ошондой эле Vivo. Айтымдарына 2020 жылы чыгуучу смартфондордун бардыгына орнотулат. Эми Samsung компаниясына эмне жаңылык? Алардын акыркылардан болуп жарык көргөн Samsung Galaxy S10 Lite смартфону азыркы учурдагы эң күчтүү стабилизатор кармаган смартфондордун бири болуп калды. Айтымдарына Snapdragon 855 күчтүү өзүнө кармаган жана ошондой эле баасы $650 тегерегинде. Урматтуу көрөрмандар, видео буюрусу аяктап калды. Кийинки видеолорго чейин аман туруңуздар. Көңүл буруп көргөнүңүзгө чоң рахмат. Каналга жазылса элек болсоңуз, подписаться деген кызыл жазууну басыңыз, класс басыңыз, досторуңуздар менен бөлүшүңүз, комментарийге өтүп жазыңыз. Арген Аширбек бул канал KG Smart сиздердин кызматыңыздарда болду. Кийинки видеолорго чейин аман туруңуздар.